улуу балдарымдын тили кыргызча чыккан. Анткени чоң ата чоң энеси менен чогуу жашап калды. Анан кичүү кыздарын биз Казакстанга кеттик, Россияда жүрдүк, тияк биякта жүрдүк, иштеме, Европада жүрдүк. Анан ортоңку кызымыкы да кыргызча чыккан тили. А эң кенже кызыбызга орусча чыгып калды. Анан карасаң, орусча чыккан, анан англисче кетет, жакындап эми айтып атпайсызбы, аңисе, дүйнө тааны, тияк бияк деп. Бирок анан кыргыздан эме алыстап баратты да. Биз четип ошого да естип, мен колумузду алып эмете баштадым. Ал кыз менен аракет жасайбыз кыргызча сүйлөнгөнгө дагы. Анан ушинтип акырын тартып окуп аткан мектебинде эксперимент койдук. Самат Кочорбаев деген манасчы бар. Ошондон суранып, ал кыргыз таанууну жиберип, манас айтууну орусча сүйлөгөн балдарга берип атат да. Азыркында манас айтышат. Демек, биз тилибизди алдырып койсок, салтыбызды, наркыбызды алдырып койсок, 30-50 жылда биз кыргыз болуп таанылбай калабыз.